Устаз дейт, атыр колдонуу маданиятын айтып берсеңиз. Саид Багдаш устаз айтат, Мединада сабак окуп атабыз. Канзда кайыкта. Кээ бир адамдар бар, атыр коюштун маданиятын билбейт дейт. Атыр койгондо жанагы эле да. Азыр жана менин укугум, менин акым, анан демократия деп атпайбы? Сиздин акыңыз, бирок бирөөнүн акысына кирип атканда сиздин акыңыз чектелиш керек болот. Бирөөнүн акысына зыян келтирип атасыз, ошол жана чек ара болуш керек. Абсолюттук түрдө менин деп сиздин акыңызды берүү үчүн бүткүл адамзат кыйналбаш керек. Балким сиздин акыңыз, укуңуз коргош керек, бүткүл адамзатты бактылуу кылып туруп коргош керек. Ошондой коомдо. Айтайын дегеним, Саид Багдаш айтып атат, кээ бир адамдар атыр коет, ушундай шыбанып алат, жанында бир сапта туруп намаз окуш мүмкүн эмес дейт. Өзгөчө ковидтен кийин өпкөлөрүбүз кыйналып калган, чындап эле. Катуу жанагындай ашыкча деңгээлинен коюп алса, өпкөңүзгө кирип кетет да кыйналып каласыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи атыр колдонгондо дагы, өтө жука колдонгондо дагы жанындагы адамга жагымдуу жыт болуп, бирок мурдун баягындай кыйнап, өпкөсүн кыйнабай турган даражадагыдай эмес. Анткени бул чубаксыз айткан вкус дейт эле го. Адам вкустары бөлөк болот да, билесиз. Татимдери. Бирөөгө сиз тандаган жакпашы мүмкүн, бирөөгө жагышы мүмкүн. Ошон үчүн жана өзүңүзгө жаккан атырды өтө катуу шыбанып колдонбаш керек. Жагып калса жакшы, жакпай калса жанында дискомфорт кылып, сапта кыйнап койбошуңуз керек. Ыза бербешиңиз керек да. Туурабы? Кышында, жайында талаба устаздар дейт, мээге таасир этүүчү атыр түрлөрү жөнүндө кандай аталат дейт. Эң жакшы мен колдонгон атырлардын бири, эки атырды колдоном. Бири чубак устазды жакшы көргөнүбүз үчүн Оуд Камбуди деп, бирок анда этияттап коюш керек. Экинчиси Миск Абият деп. Маргиндин вкустары бар, тандоолору бар. Бирок ошону колдонгондо да бирөөнүн баягындай кыйынчылык жаратпаш керек. Таза жүргөн жакшы. Анан эң жакшысы жуунбай миң мис койгондон көрө жуунуп мис коюлбай жүргөн жакшы да өзү. Туурабы, туура эмеспи? Ал жуунбай эле мисти шыбап койгон менен ол баары бир да Кыргызстандын абасы бузулуп баратат, баары билгизип коет аны. Ошон үчүн таза жүрүш керек. Анан атыр коюлса, бул нур үстүнө нур болот иншалла. Бирөө ошентип унаада кетип баратып, аксакал кечиресиң, бир аз адепсизирээк болуп кетпесин. Бир ыңгайсыз даратты буза турган абалды жаратып койгон экен бирөө. Анан эми ошол изин жаап коеюн деп, жана терезени мынтип үн чыгарып коет экен да. Десе ошо айтат экен, үнүн окшоттунга жытың кантесиң депчи. Ошол сымал бул адепсиз эмес эми, ошо бул акыйкат. Ошол сымал эми миң жуунбаган менен, ысыкта атырды коюнуп алган менен жаныңызга баары дискомфорт жаратасыз да, туурабы? Ошон үчүн жуунуп таза жүрүш керек.